Адегенде сизге түшүнүктүү болуусу үчүн Камбар Ата 2Гсиндеги абалды айтып өтөйүн. Туура 13 жыл мурун иштеп баштаган бул электростанцияда жалгыз эле бир генератор учурда иштеп атат. Кубаттуулугу 120 мегаваттты түзөт деген менен трансформатор менен бул жердеги электр чуалгыларынын өткөрүүсү төмөн болгондуктан максималдуу түрдө болгону 90 мегаватт кубаттуулук деле берет. Демек 30 мегаватт колдонулбай эле турат. Дал ушул 30 мегаватты бийлик арзыбаган акчага сатып атат деп жергиликтүү басылмалар чуу салууда. Жарыяланган бул макалаларда МБТ Строй деп аталган фирма инвестиция салса өз билгениндей колдонот деп жазууда. Бул аз келген сеп электр энергияны арзан тариф майнинг үчүн колдонот экен деген маалыматтардын чын бышыгын тактадык. Анан дагы негиздөөчүсү Алексей Зайцевди Бакиевтерге байланыштыруу көбүртүлүп жазылган жокпу? Четинен баяндайлык. Негизи 120 мегаватта. Жашыра турган эч нерсе жок дейт энергетика министрлиги. Өкмөт сунуш берген инвестор Камбар Ата 2Гсиндеги реконструкциялоо иштерин өз акчасына салат. Мунун ордуна жогоруда биз белгилеп өткөн илгертен бери эле колдонулбай жүргөн 30 мегаватт берилет. Тиешелүү токтом бул, андыктан бул сүйлөшүүнүн мамлекетке пайдасы бүдөмүк деле эмес. Инвестордун предложениясы кандай болот? Биз акчалай төлөбөйбүз дейт. То есть биз полностью момну реконструкция кылып беребиз сеть. Могу узел полноценно силерге иштеп берет. Бизге болгону эле баягы 30 мегаватт мощность алабыз. Хорошо, биз буга чейин мынакей 10 жылдан бери иштеп келдик. Башаяк 13 жылдын ичинде 30 мегаваттан санаганда бул 3 миллиард 250 миллион киловатт час мындай пайдаланган жокпуз да. Же өзүбүз чыгарган жокпуз, же башкаларга чыгарткан жокпуз. Это упущено болуп атат. Чем 0 болгуча лучше 30 болуп туруп биздин могу реконструкция өткөбүз оң болуп атат да. Өкмөт жеке тарап менен мындай келишип жатканы ит бекер электр энергияны баалап жатат дегендерге энергетика министрлиги түшүндүрүп берүүдө. Андай макала маалыматын жарыялаган ошол эле клуб Кактустун жана Азаттыктын журналисттеринен бери чакырылган. Демек кийин 120га чыгарганда алат экен да, жайык. Анда кийин уже ала алат. Бул жана таңсыздыкка алып келбейби? Кийин кышында өзүбүзгө электр энергиясы жетпей калып атпайбы анан? Жок, мунун энергиясы кышында да чыкпай атпайбы? Эгерде полностью чыгарса, жайды кышы ала берет. Ошол эле бага менен ала берет экен да, кийин толук күчү 120га жеткенде эле Камбар Ата толук иштеп. Эми булар өзүн актагандан кийин, в соответствии с тарифной политикой Гартек деп койдук да. То есть как только булар акчасын отбивать эткенден кийин уже по полной кетет. Демек 10 жылдан кийин. Может 5 жыл. Тарифтер да өзгөрүп атат. Азыр эми инфляционный азыр рост кетет буюрса. Дагы каралабы? Конечно, каралат да. Маселе эмнеге мамлекет өзү каражат салбай атат? 1,5 миллиард. Мамлекеттин каражаты жетишпей атат буяка. То есть бул за счет инвестора болот. Внешний элден келет да. Же частный өзүнүн акчасын использовать этеби, же сырт жактан алып келеби, биз ишибиз жок. Биздин өзүнүн акчабыз болсо, мамлекет бизге бере алса, биз өзүбүз использовать этет элек да. Жана ябырга эмнеге кайрылып атабыз? Потому что акчабыз жок да. Ябырдан финансирование алып тиги чыгарып атабыз да. Жеке тарап колго алып жаткан реконструкция иштеринин баасы болжол менен 1,5 миллиард сомду чапчыйт. Бирок бул сумма мындан дагы аз болуп калышы мүмкүн. Толук эсептелгенден кийин белгилүү болот. Тагыраагы МБТ Стройдун негиздөөчүсү Алексей Зайцев жана анын командасы азырынча эч нерсени баштай элек. Болгону долбоордук уюм менен келишим түзүү баскычында турат. Долбоорду эсептеп, баасын чыгарып, анан баштоо эле кыйла убакытты талап кылат. Ошон үчүн алар бизге азыр акча каражатты именно реконструкция түзөт. Бул биздин требование. Могуларды силер куруп бересиңер. Биз сен бүгүн барсың, эртең жоксуң да. Сен кетип калсаң, биз чтобы могли уже өзүн кептелип турган кубаттуулугубузду тиги чоң линия чыгарганга. Эми инвестордун алдында тапшырма коюлган Гүрпса эгесине баштап ортодогу Каракөл шаары, андан ары Камбар Ата 2Гсинин ортосундагы автоматтык трансформаторлорду, подстанцияларды оңдошу керек. Электр чуалгыларын толугу менен жаңылайт. Бул Каракөл шаары. Бул болсо Токтогул району. Эки райондун ортосунда линия связи аябай слабый. Кээ бир жерде 85 квадрат, кээ бир жерде 150 квадрат. То есть могу жерде возмущение болгондо баягы небольшой короткий замыкание болуп, возмущение болуп, качаниялар болуп кетет да. А эгерде чоң
мощность болсо, эгерде использовали, анда переток еще больше болот да. То есть анда и бул узил өчүп калат, и могул узил өчүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн моякта сеченияны биз көбөйтүшүбүз керек. Улуттук энергохолдинг мамлекеттин электр энергиясы менен майнинг кылууга салынган тыюу азыр деле күчүндө экенин танбайт. Бирок өткөн жылы бул кагазда өзгөртүү киргизилген. Тагыраагы күз-кыш мезгилине болгон даярдыкка кедергесин тийгизбей жатса же техникалык мүмкүнчүлүктөрү жол берсе, тиешелүү сертификаттын негизинде иштетүүгө мүмкүн. Бул майнинг болобу, мен жана айтып кеттим, горнорудка болобу, а может быть бияка бир населенный пункт коюп коет алар. Биз өзүбүзгө ответственность салып атабыз. Чем момну чыкпай дагы канча 3 жыл болобу мында 3 жыл нөл болгуча лучше момну жасап алганыбыз жакшы да ошол эле. Чем ничего не делать дегендей да. Жүгүртүүмү миллиард долларды чапчыган темир саткан компания деп аталып жаткан МБТ Строй мындай күмөндүү схемага эмне үчүн катышып жатат деп саясат издөөнүн кереги жок. Кайсы бир компаниянын же фирманын тарыхы Бакиевке же башка президентке байланыштуу энергетика министрлигине маанилүү эмес. Акчасы бар инвестор келдиби, демек иштөө керек. Главное каражат менен алып келип атат. Анан Бакиевдики, Атамбаев кимдики биз ишибизде жок да. Биз энергетик не политик, значит, бирок өзүбүздү обижать этпегенде, биз өзүнүн себестоимостьты выработка Камбараттадан өйдөрөк тариф менен баягы Гартек муну регулировать этип берет, биздин независимый регулятор. Ошол кайсы тариф коюп берет, ошону менен анан биз сатабыз. Эгер Камбарата биргеси иштеп баштаса, жагдай таптакыр башкача болмок. Бирок бул келечекте ишке ашуучу ири долбоор. Камбарата биргесин курууга Россия баштаган бир катар мамлекеттердин компаниялары кызыгып жатканы маалым. Кыргызстан бийлигинин айтымында Камбарата биргеси ата мекендик энергетиканын флагманы болмокчу. Кубаттуулугу 1860 мегаватты түзүп, бул жол менен жылына 5,6 миллиард киловатт сааттык электр энергиясын өндүрөт.